бүгүнкү күндүн шартында аралыктан окутуу натыйжасын жогорулатуу максатында Ош декларациясынын алкагында Кыргыз Өзбек университети менен Талас мамлекеттик университетинин ортосунда онлайн режиминде окуу сулдук жыйын өткөрүлдү. Негизинен кырдаалга байланыштуу өткөрүлүп жаткан аралыктан окутуунун студенттерди окутуу боюнча Кыргыз Өзбек университетинде жана Талас мамлекеттик университетиндеги ийгиликтерибиз, бүгүнкү күндөгү биз буга чейин ойлобогон ар түрдүү кездешип жаткан биздеги көйгөйлөрүбүз боюнча 2 баяндама угабыз. Ошол баяндамаларды акырында суроо жооптор болсо берип, талкуулап, ой пикирлерибизди айтып, анан ушу кеңешменин токтомун кабыл алышыбыз керек болот. Жыйындын жүрүшүндө белгиленген университеттердин тиешелүү жетекчилери аралыктан билим берүүнүн жүрүшү, студенттердин кайтарым байланыштары боюнча маалымат беришти. Алгачкы ирет аралыктан өткөрүлгөн жыйында окуу ишмердигинен тышкары аткарылып жаткан иштер боюнча эки тарап тажрыйба алмашты. Ош декларациясынын алкагында 2 университет бүгүн окуусулдук семинар өткөздүк. Бул Кыргыз Өзбек университети жана Талас мамлекеттик университети. Аралыктан окутуунун баягы жетишкендиктери жана көйгөйлөрүн талкууладык. Ойлойм семинарыбыз максатына жетти. Аз да болсо башка окуу жайларда аралыктан окутуунун проблемаларын кантип чечип жатышат, кандай жолдор менен жакшыртып жатышат деген бир тажрыйба алмашуу болду. Жогорку окуу жайлар аралык алгачкы ирет уюштурулуп жаткан бул иш-чара аралыктан билим берүү багытында маалыматтык технологияларды пайдалануунун артыкчылыктары, мурда болуп көрбөгөн аралыктан окутуудагы айрым мүчүлүштүктөр 2 университеттин ортосунда кеңири талкууланды. Бул кеңешмеде аралыктан билим берүүдөгү дистанттык технологияларды колдонуу, ошонун жакшы ийгиликтери жана аралыктан билим берүүдөгү айрым көйгөй маселелер каралды. Бул кеңешме өзүнүн максатына жетти. Кыргыз Өзбек университетинин окумуштуу окутуучулар жамааты мезгил шартына жараша башка жогорку окуу жайлары менен да тажрыйба алмашууга даярданышууда. Урматтуу Кыргыз Өзбек университетинин жалпы эмгек жамааты, урматтуу Чаткалбай Кеңебаевич, ушул азыркы кырдаалга байланыштуу иш алып барууда ушул өнөктөш катары ушул жакшы сунушуңуздар менен окуу методикалык кеңеш багытында биргеликте иш алып барууга сунушуңузга биз кубаныч менен кабыл алабыз. Бул идеяңыздарды биз абдан мезгил талабында туура келген катары кабыл алуу менен силерге ыраазычылык билдире кетмекчимин.